улуттук госпиталдын кан тамырлар хирургия бөлүмү бизде 40 бейтап жайгашылат, 40 койкалуу. Бизде 18 врач иштейбиз, круглосуточно иштейбиз. Статистиканын тромб менен мисалы жана 1,5 миң операция деп атпайбы? Ошонун 70-80% 1200-1100 тромб менен байланыштуу болот. Тромб. Артериальный тромб, венозный тромб. Түшүнүңөр да, тромб значит экстренный деген сөз да. Бүгүн мынакей 5 май. Элдер негизи үйүндө эс алып жатыш керек. Бирок оору деген оору экен да, сурабай келет экен. Биз карабайсызбы? Тып ооруп калды, келси, азыр карасак тромб. Мына подколенный артериясында тромб турат. Көрдүңөрбү? Тромбту канчалык тез тромбту алсак, ошончолук бутубуз аман калат. Тромбту ала албай калсак, анда бут карарып кетиши мүмкүн. Мына уже баштан көрсөңөр, мына көрсөңөр, карарып бардат, мына карачы. Көрдүңөрбү? Башы карарып бардат уже. Кырк жылдан бери варикоз менен страдать этет экен. 4 күн мурда стол большой подкожный венада тер астына көк кан тамырында кан үйүп калыптыр. Тромб опасный экен. Тромбту аппаратка салып көрсөк, ультразвукка салсак, тромбтун башы бул жерден ушул жерге жетип калыптыр. Ушул жерге жетип калды. Бул эми коркунуч да. Бул тромб учуп кетсе, үзүлүп учуп кетсе, бул түз эле жүрөккө барат. Бул жүрөккө 3-4 эле секундада жетет. Ошон үчүн биз азыр мына Ислам Икрамович даярдап туруп, бул жерин ачып туруп, тромб учуп кетпеш үчүн токтотот ушул тромбту. Мындай серьезный операция. Буга чейин элдер варикозум бар деп эле жөн эле жүрө беришет, көңүлү бурбайт. Көңүл урбайт да, анан кийин бир күн эле тромб болуп калып. Мына карагычы, могу бултундап турат, мына ичинде тромб турат. Көрдүңөрбү? Катуу кармаганга болбойт. Көрдүңөрбү? Ичинде тромб бар, катуу. Көрдүңөрбү? Могу жерин баары катуу болуп турат. Венасы, варикозный веналарда эле билбейт, жүрө берет. Түн ичинде уктайт, эртең менен турса тромб. Катуу кармаса эмне болот? Катуу кармаса тромб кызып салабыз да биз, жылжып жиберебиз чакырып. Коркунучтуу тромб бар, ошондо катуураак кармаса учуп кетиши. Катуураак кармасак биз сыгып койгон болуп атпайбыз тромбту, өйдөбүздөй. Түшүндүңүзбү? Кан менен кетип калат да. Ошон үчүн азыр муну мына азыр эле түштү. Түшкөндө 1 саат болду. Азыр анализдерин алабыз, дарылайбыз. Анестезиологко көрсөтөбүз дагы эле операцияга алабыз. Дароо алабыз. Муну эртең алабыз, бүрсүгүн алабыз дегенге болбойт. Бул сразу учуп кетет. Ана жана тромбоэмболия болуп, тып туруп эле анан кийин көгөрүп туруп эле кетип калды деп атпайбы? Көгөрүп туруп эле кетип калды деп. Мисалы көп эле убжөстөр да жүрүп эле жакшынакай чай коюп атып, же бирдеме болот эле, көгөрүп кетип эле, жыгылып кетип эле, ошол жерден кетип калды деген. Ушунун баары ушу венозный тромбтор. Бир буту менен тромб болуп келген, оң буту, сол буту мындан 1 жыл мурун тромб болуп кезилген. Азыр эми 1 жума мурун келип, оң бутуна тромб болуп, уже кеч келгенде, уже гангрена болуп кеткен. Айла жок, кезип мынакей бүгүн чыгып атат эми Кудай буйрса. Тромб деген бул тромб деген бул уйган эле кан да. Уйган кан. Мисалы жүрөгүндө булардын давлениясы бар, нарушение ритмасы бар. Анан кийин жанагы жүрөгүндө мерцательный аритмия деп коет. Жүрөгү жакшы иштебей, бирдей ритмде иштеш керек да. Анан жакшы иштебей, анан жүрөгүнүн ичинде тромб пайда болот. Анан тромб если башына учуп кетсе, мээ башка кетип турган кан тамырларга токоп калса, жаап калса, анда болуп калат, инсульт болуп калат да, жана ишемический инсульт дегенде. Ал эми жүрөгүн учуп барып калса, тромб, анда инфаркт болуп калат. Ичегилерине, ичеги карындарынын кан тамырынан учуп барса, анда гангрена кишечники деген болуп калат. Бутуна учуп кетсе, колуна учуп кетсе, ошол жерине кан келбей калса, ошол жери гангрена болуп калат. Мына көрбөйсүңөр мынакей, жакшынакай эле балдары, баары жакшынакай жашайт. Просто баягы ооруп калганына тып айткан эмес да, бул баягы аксакал киши. 5 күн жата берген үйүндө. Бут оору эле ай деп коюп, пройдет деп коюп, балдарына айтпай эле. Балдарына айтса, бияка алып келе калса, биз тез эле ошо операция кылып эле кан тамырды тазалап коет элек да. Ну чо, шеф? Все, до свидания. С Богом. Оорулуунун өзүн көрөбүз. Андан кийин анан кан тамырларды изилдеп көрөбүз да. Изилдеп көрүп турган атайын эң биринчи жөнөкөйү УЗИ болот. УЗИ аппараты менен текшерип көрөбүз. Ал жана неинвазивный деп коет. УЗИ деген сыртынан эле көрөт да, кан тамырдын ичине кирбейт. Ал УЗИ обычный ультразвуковой доплексный исследование деп атпайбызбы ошол? Кан тамырлар сыртынан көрөбүз, диаметрлерин көрөбүз, кандай кан өтүп атканын көрөбүз. Ал эми бул ангиографический исследование деген бул кан тамырдын ичине кадимкидей проводдорду
катетерларды киргизе алып көрдүңүздөр мына карасаңыздар. Мына жактан көрдүңүз, мына кан тамыры экрандан баарын көрүп турушат. Мына колу менен көрдүңүз, манипуляция кылып атат. Кан тамырдын мээнин ичинде жүрүшөт булар. Мээнин кан тамыры, мына мээге кетип бараткан, күрөө кан тамыр. Мына жерден башталат. Мына көрдүңүзбү? Мээни ачса, бул жерге жетиш үчүн өтө эме керек, 15 сааттык операция керек. Бул жерге жеткенде, кайра чыккандан кийин бул больнойдагы Кудай билет кандай болот. А бул кишилер көрдүңүздөрбү, кандай ыкма менен барып, бутунан тешип кирип, кан тамырынын ичине менен барып, ушул жерге жанагындай эмболизирующий атайын немен коюп, Кудай бул эртең бүрсүгүндөрдөн оорunu басып да кетет. Башын эч жерин ачпай, эч жерин эчтеке кылбай туруп эле, бул жерден эле жакшынакай тиги высокотехнологический операция деп коет. Высокотехнологический операция. Бул высокотехнологический операциялар, конечно, булар өтө кымбат операциялар. Кан тамырлардын диаметринде болгон тромбтор көрдүңөрбү? Уюп калган кан тамыр. Как будто кан тамырдай көрүнүп атат. Жок, бул кан тамыр эмес, бул кан тамырдын ичинен алып чыккан тромб. Мына узундугу көрдүңөрбү? Бул жерде бул 20 сантиметр тромб. Ушу тизеден алып, тизде жогон санга чейин атайын аппарат менен алып чыктык. Мисалы кишилер айтат, түнчүнө саат 3-тө жакшы уктап аткам, бир кезден бутум ушундай катуу ооруп баштады, ойгонуп кеттим дейт. Карасам эле бутум муздап калыптыр дейт. Вот көрдүңөрбү? Даже ошону сезет. Ошону сезгенден кийин анан биздикилер айтып атпайбы, мына андан кийин дагы 15 күнгө чейин үйдө жүрүп атпайбы. Кетип калат болуш керек, анан майдын койдун майын сүйкөп коюп, же дагы бирдеме сүйкөп коюшуп, андай болбойт да. Значит, бирдеме болду да. Мисалы машинен кетип барат эле, машина айдап барат, машинен кетип барат эле, бузулуп токтоп калса, болбой эле айдай бербейсиң да, туурабы? Мастер чакырасың, же тралга жүктөйсүң. А биздики адамды кандай эмес да, ошону кайра жана айтып кетпедимби башында. Бизде ошо Кыргызда ушундай жагыбыз бар экен да. Такыр мындай эме албайбыз да. Ай өтүп кетет, эчтеке болбойт, 3-4 күндөн кийин деп анан өзү ооруга маани бербей атып эле ооруну көбөйтүп алат экенбиз. Кан тамырда тромб пайда болбош үчүн негизи адам баласы өзүн жанагы орустар айтат го, жаш кезиңен өзүң ден соолугуңа көңүл бур. Береги чесим болот дегенде сыяктуу эле кичинекейиңен эле жакшы жүрүшүң керек. Жакшы тамактаныш керек, тамак тартпаш керек, арак ичпеш керек, жанагындай организмге жакпаган нерселерди ичпеш керек. Мисалы, допустим, газированный вода, жанагы эме тиги энергетик, туурабы? Анан жанагы химикаты кошулган тамактарды жеп атпайбызбы? Жана чипсы, кириешки, анан кийин жанагындай бир маргарин, масло дегенде, ошолордун баары кан тамырга, вообще организмге терс таасир тийгизет. Туура тамактаныш керек, көп басыш керек, сууну көбүрөөк ичиш керек, таза сууну. Именно сууну. Чай, кофе, тигулар наоборот алар канды коюлтат. Таза сууну. Мисалы күнүгө эле айтып атпайбы, нутрициолог деген азыр профессия чыкпадыбы? Бир күндө мисалы весиңе жараша 2,5-3-4 литрге чейин суу ич деп. Ал эң туура. Каның канчалык суюк болсо, ошончолук каның тез чуркап турат. Каның тез чуркап турса, ошончолук өзүң жакшы сезесиң. Каның коюлуп кетсе, башың ооруйт, давлениең көтөрүлөт, эс тутумуң начарлайт, көзүң жакшы көрбөйт, бассаң чарчайсың. Канды суюлта турган дарыларды жөндөн иче бербейт. Аны жөндөн иче бербейт. Аны баланча жаштан кийин каныңды суюлтуп жүр деген дары эме жок. Бирок 50-60ка келгенден кийин, 50ден ашкандан кийин адам баласы уже 50 эмес, 40 жаштан ашкандан кийин эле өзүн бир жылда 2 жолу өзүнүн врачына барып текшерип туруш керек. Давлениясын текшерип туруш керек, сахарын текшерип туруш керек, көзүн, кулагын, мурдун, тишин дегенде медкомиссиядан өтүп туруш керек. Анан ошондо кан тамырын кан текшерет. Каны коюу экен же суюк экен.